Саламатсыздарбы, урматтуу менен YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, куш убакыт күнүңүздөр менен. Бүгүн дагы мен студияма эң кызыктуу, сиздер дагы жакшы билесиздер, коомчулук мындайча айтканда, айрыкча манасчылар, манастануучулар аябай жакшы билишет. Кыйырда жүргөн Кыргыздын кыйын кызы Акылай Байматова. Көптөн бери мен өзүм ушул чакырсам деп жүрдүм эле. 5-6 жылдан бери тааныйм мен. Америкада иштеп, жашап, ошол жакта иштеген кызыбыз бүгүнкү күнү Кыргызстанда да иштеп атат. Тиякта дагы, биякта дагы, кааласа бияка келип калат, кааласа тияка барып калат дегендей. Мына ушундай кыйын кызыбызды мен көптөн бери чакырайын деп жүргөм. Менин апамдын мына мондай корректор кылган издер деген ушундай китепти Сайра Батыркулова деген бир сонун кызыбыз жазды эле. Ушул китепти англис тилине которгон мына ушул Акылай кызыбыз болот. Апамдын батасын алып кеткен. Андан тышкары мына бул жерде Манас Семетей Сейтек деген китеп турат. Ушул аркылуу бүт кыргызстандыктар, бийлик бутагында иштегендер, ак үйдө иштегендер, көк үйдө иштегендер бүт баары билишет. Себеби мына ушул китеп чет мамлекеттен келген делегацияларга, конокторго, меймандарга Кыргызстандын атынан белек катары берилип жүрөт, Акылай. Анан могу китептер боюнча эми анан токтололу деп атам. Акылай, себеби деген мен бир 5-6 жолу ушул репортаждарды уюштуруп сен жөнүндө, китептериң жөнүндө айтып берген элек, бирок баягы убакыт тар болуп калып, 20 мүнөттүн ичинде бүтүргүлө, 2 мүнөттүн ичинде бүтүргүлө деп атып, баягы арманым аттын башында болуп калган деп бир мондай ушул Акылайды кенен чонун бир сүйлөтүш керек эле деген ой менен ошол чакырдым. Келгениңе чоң рахмат, Акылай. Анан мына жана мен айтып кеттим, Америкада жашаган Кыргыздын кыйын кызы деп атабыз да. Ошондон баштайлычы. Кандайча барып калдың ошол Америкага, кандайча барып окуп калдың, аякта ошол жакта дагы иштеп, химия, физика сабагынан берип атасың. Анан химия менен физиканын бияка кандай тиешеси бар дегенде анан айтабыз. Анан ошол кандай бир Кудайдын кандай жолу түшүп калды биринчи. Ошондон баштайлычы. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Мен өзүм Таластын кызы болом. Таластын Аманбаев айылында төрөлгөм. Айылда 1-2 класс окуп, айылдын кадимкидей эле айылда чоңоюп, анан кийин ата-энемдин жумушуна байланыштуу Жалал Абадка көчүп кеткенбиз. Мектепти ошо Жалал Абадтан бүтүргөм. Ал убакта жалгыз эле физмат мектеби, лицей бар эле. Ошол жака 6-класстан башка мектептерден чогултуп жакшы окугандарды жөнөтчү да. Анан ошол мектепке өтүп, ал мектепти 97-жылы алтын медаль менен бүтүргөм. Дайыма эле химия, биология, физика, математика сабактарын жакшы көрчүм да. Бирок адабиятка да жакын болчумун. Анан бул жака Славян университетине өтүп, эл аралык мамилелер факультетинде окудум. Ошол жактан биздин профессорубуз бар эле, америкалык, ошо кыйын күчтүү топуна сабак берчү. Анан ал эжекебиз менен бизди англис тилинде ыр жаздырчу, ар кандай стилдеги ырларды жаздырчу. Ошого кызыгып, башында эле кызыгып жүрчүм. Анан ошо 2-3 курста кыргыз тилинен дагы көп топтор бар болчу. Анан орус группалаштардын арасында дагы ал убакта эле ошо кыргыз тилге кызыгып, кыргыз тилчи мугалимдерибиз дагы кыйын эле. Манас жөнүндө чоң бир сценка койгонбуз да, 3-курсубузда. Анан ошондо Семетейдин Букардан Таласка кайтышын мен которгон экем. Ошол өзүбүздүн кичи студенттик пьесабызда Каныкейдин ролун аткаргам да. Анан аны биз ошо кыргыз тилинде, эми орус кыргыз неме кыргыздар да бар болчубуз, бирок көбүнчө орустар эле да. Анан ошол жерде ошондой мындай группалаштарым дагы ошол англис тилдүү, анан кыргыз тили эжекелерим дагы ушундай бизге мындай жакшы чөйрөдө, жакшы мындай түрткү болупчу бизгечи. Колдоп, дем берип, анан англис тилине дагы ошо Манастан которуп, анан ошо 3-курсумда эле студент виза менен Америкага кетип калгам да. Ал жакта университетти бүтүп, бирок ал жакта специализация мындай
биология химия боюнча бүтүргөм. Анан ошо магистратураны да биология химия боюнча бүтүрүп, ал жакта көп жыл бою ошо химия биология мугалими катары иштедим. Анан аякта деги Америкага барыш деген оңой эмес болчу да, конкурс, чоң конкурс болуп, ошондон жеңип анан кийин ошо жолдома аркылуу барыш керек болчу. Анан каражат ким төлөдү же өзүң төлөдүңбү ал моюнун? Анан кайсы университетте окудуң? Ооба, кайсы университетте каражатты мен биринчи досторум, ошо биринчи өзүм как раз университетте жакын досум бар эле, Света Губина деген, Светлана Губина. Ал болсо Сорос фондунан өткөргөн. Ал биринчи кеткен. Соңку жылы мен кеттим. Анан кийин ошол досум мага карызга, ал жакта өзү да иштеп жүрүп, карызга $600 салып жиберген. Сен эми эмки жыл менен кийин сен келип атасың, эми өзүң ушуну жаратып ал, азыр ушуну чогулттум деп, ошол мага чоң жардам болду да, чоң жардам болду. Анан ошо программа боюнча дагы эми студенттерди мектепте эле мындай америкалык үй-бүлөлөргө жайгаштырып койчу го. Анан ал менин ошо америкалык үй-бүлөм ушул болот десем, телефонун бардыгын сурап, америкалык үй-бүлөмө чалган экен. Менин досум ушундай жакшы, силер менин досума абдан жакшы мамиле жасагыла, мен бармын бул жакта, ал өзү жалгыз эмес деп, ошол орус досум мен үчүн мындай даярдап коюптур да, күйүп бышып, менин досумду тарымта көрбөгүлө деп үй-бүлө даярдап койгон. Үй-бүлөмдү ошентип, анан кийин мен алар менен сүйлөштүм, жакшы үй-бүлөдөй көрүнөт, бирок сен болсо мындай өзүңдү мындай бек кармап, анан эгер бир нерсе болсо мага чалгын, мен баары сенин мурун бир жыл болсо да бул жакта жашап калдым деп, мындай биякты билем деп. Анан ошо мындай практикалык жактан дагы, мисалы ал убакта интернет деген мындай дайалап менен өнүгүү болгон жок эле да. Анан мага ошо жанагы телефонный карточка сатып берип, ошо телефонный карточка менен кантип колдонсо болот, ошонун баардыгын мындай төкпөй чачпай баардыгын айтып берген да. Билем сен үйүңдү сагынасың, анан мындай тигиндей деп, анан америкалыктардын мындай менталитети ушундай деп, баардыгын мага ушул күйүп бышып чындап эле үйрөткөн да. Анан ошол досум менен мисалы университетте окуганда ошондой достуктар чындап эле мындай жакшы болду да, тыгыз билинет. Анан кыргыз, орус деген мындай биз ошол убакта жаш кезде билбептирбиз да. Анан достукту мындай ошо жүрөгүң менен гана тандап, анан ошондой болгон экен. Анан ошо Америкага барып бир жыл, Кайсы жерге барып? Флорида штатына бардым. Флорида штатына барып, анан Майами-Дейд колледж дегенде окудум. Анан жарым жыл окугандан кийин стипендия беришип, ал жакта болсо профессорлор таанып калып, анан бир семестрден кийин эле сен ошо биздин университеттин немеси бар, газетасы бар, студент газетасы бар, ошого редактор болгонго ылайыктуу экенсиң деп, жанагы creative writing деген мындай жазуу өнөрү деген сабак болгон да университетте. Анан ошол профессорум ошого мени сунуш кылган ошо жумушкачы. Анан биринчи биз ошо америкалык студенттерди алат элек, бирок сен мындай жазганга өзүңүн шыгың бар экен, сен деген адабиятты аябай жакшы көрөт экенсиң, ошону байкадым деп. Ой, агай, мен өзүм химияны окуп атсам, мен жазганга убактым жок десем, сага стипендия дагы берет. Анан дагы ошол газета аркылуу гонорар ошо. Анан кийин неменин Америка деген эми чоң, аябай ушунчалык чоң. Сен деген ар кандай конференцияларга барып жүрөсүң, сага деген бул жол ачат деп мага ошентип акыл берди да, акыл насаатын айтып. Анан ошондо деп мейли деп, анан ошол жерде окуп дагы, ошол жерде иштеп дагы, административный жанагындай он кампус деп коет, ошо кампуста гана иштеп, анан ошо немеде дагы, гезитте дагы редактор болуп, чындап эле Американын бүт жагына барып келдик да. Ошо өзүбүздүн студенттик жамаат менен элечи, өзүбүздүн студенттер элечи. Анан ошол ойлойм, ошол чындап эле чоң жардам берди. Чыгармачыл адамдар менен, алар менен интервью алып, алар жөнүндө жазып, макалалардычы.
Анан жакшы редакторлордон лекция угуп, бул деген Нью-Йоркко барып, Манхэттенде жашап 5 күн болсо дагычы, ал деген 5 күн немесине конференцияларына катышып, ошолордун кантип интервью алыш керек, кантип сүйлөш керек, ошолордун мындай чоң жардам болду да. Анан ошондо эми 21 жаштагы кызмда анан ойлоп койдум, Кыргызстан жөнүндө буларга айтып беришим керек деп жалаң эле. Анан ошондо Чыңгыз Айтматовдун ошо профессордун экөөбүз сүйлөшөбүз. Ал болсо ошо кыргыз, ал эми баары бир жазуучу, анан жазуу өнөрүнүн чеберчиликтин профессору, билет, түшүнөт. Анан ошо кыргыз поэзиясы жөнүндө сүйлөшөбүз экөөбүз. Анан мындай ошондой кызыгуусу мага чындап эле ошондо ой берди да. Булар деген Манасты окуса кандай болмок депчи. Эми анан Манасты окуса кандай гана болмок деп. Эми Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары мындай көптөрү англис тилине которулган. Аны академия чөйрөсүндө жазуучулар, окумуштуулар билет. Бирок ошо эң мындай ушундай бир океаныбыз баары ошо жетпей атат депчи. Ошого ошо жаш кезимде ушинтип ойлоп койгом да, ушуларга мындай чыныгы. Анан кийин ошо Манас жөнүндө сүйлөшө баштаганда ошо профессорлор менен, анан ошо мына чыгармачыл дүйнөгө жакын болгон адамдарга айтып берип атканда сөздүгүмдүчү да. Анан айтып берип ушундай кызыкчу, кызыгып, ал убакта сүрөттөрдү көрсө, Кыргызстан деген кандай сонун өлкө экен депчи. Анан ошо кичине болсо дагы маданиятыбыздан таанытып, биздин өзүбүздүн тилибиз ушунчалык бай депчи. Эми мен деле мисалы орус классында окуп, анан ошо университетте окусом дагы, бирок ошондо ушундай сагыныч башталды да. Кыргызстанды, эл жерди, өзүбүздүн адабиятты, тилди, анан ошол убакта окуп атып чындап эле ушундай биздин жазуучулар, биздин акындар. Ошондо кыргыз маданияты, кыргыз дүйнөсү менен аябай тыгыз байланышта таанышканың, эңсегениң ошол Америкага барып ойгонгон тилебей ооба, алыс жакта чындап эле башкача сезилет экен да, башкача. Ата журттун баркы, элдин баркы, ооба. Анан мындай да, даже ошо бир кыргыздын эркелеткен сөздөрү. Мисалы биздин карылар ошо кичинекей кезинде кагылайын, айланайын деп айткан сөзгө ушунчалык сагынат экенсиң да. Анан ошо апам менен телефондо сүйлөшкөндө да, айланайын, өзүңдү жакшылап карап жүр, тиги бу дегенде да ошол сөздөр сага ушунчалык дем күч берет. Ал жакта мындай мисалы неме болгонго деле убакыт жок да, кечке чейин. Мисалы студент болуп жүргөндө, тем более мындай четтен келген студенттер баары иштешет ал жердечи. Ошо кампуста иштейсиң, университеттин өзүндө иштейсиң, тыйын таба алайын, үйгө жөнөтөйүн, ата энеме жардам берейин деген баардык менден башка бүт студенттер, жалаң эле Кыргызстандын университетинин бүт дүйнө жүзүнөн келгендер ошентип неме алышат. Мындай карасаң, куса болгонго деле убакыт жок деген 3-4 жерде иштейсиң, окуйсуң, full time деген ал убакта 6 саат аласың. Мындай убакыт жок, бирок баары бир өзүңкүнө, мына мисалы өзүңдүн тамагыңды сагынасың да. Ал жакта тамагы да башка, эми жаман дебейсиң, жакшы. Бирок тамак жасап ич үчүн тамак тыйын керек. Анан бирок баары бир даамы биздикиндей эмес да. Ошону айтып коеюн. Ошо өзүңдүн даамыңдагы, кыргыздын даамындагы сагынасың, жана курут дегенде. Анан ошондо сүттөн айран кылып, анан айрандан сүзмө кылып, сүзмөдөн курут кылсаң, анан казак кыздар көрүп, курут дешип, ошону сурашып менен бир курут. Бул деген чындап эле кичинекей эле нерсе, бирок өзүңдүн жериңдин даамы да. Аклай ошо окуп ал жерде, анан Манас дүйнөсүнө аралашып, ошентип жүрүп, анан турмушка дагы ошол жактан чыккан экенсиң. Анан үй бүлөнү ошол жактан түптөдүң да, ооба. Ал убакта ошо университетте окуп атып, жолдошум экөөбүз испан тилин бирге алып калдык. Испан тилин бирге алдык университетте.
Анан ошо таанышып жөнүндө дос болуп жүрүп, анан ал өзү физик математик. Анан мен ошо химияны окуп атканымды көрүп, кызыгып, азаматсың, ушу мындай так илимдерге болгон мындай умтулган адамдар мага жагат деп, дагы ушу испан тилин мен дайыма ойлочумун, тилдерге шыгым бар депчи. Анан мен мисалы жумушка орношкондо ал жакта жанагындай акча берген жумушка орношосуң да, пока документиң жок, тиги университетте иштегениң жетпейт ал деген 20 эле саат айына жумасына, анан ал кичине эле акча. Анан кийин тигиндей жумушка орношкондо айтасың да, мен эмнегедир ошо жаш кезегимде билбейм, ушунчалык өзүмө өзүм ишенгенимби же эмне барып эле, мына менин резюмем, мондай нерселерди мен жасай алам, бул учетду билем, тигини билем, буну билем. Анан эң неме кандай гана тил болбосун, бир айда ошол тилде так сүйлөп калам. Эгер силерге талабыңар болсо, кытайча үйрөн десеңер, бир айда кытайча так сүйлөп калам. Мен жумушка алгыла деп. Анан ошентип ойлочумун, эмеге тилдерге шыгым бар депчи. Анан тиги испан тилин окуп баштап, анан ошо жолдошум менен жолугуп, анан ал дагы чындап эле шыгым бар экен тигибу деп, мындай сүйлөшүп калдык да. Ошондон тааныштыңар, үйлөндүңөр. Көп жыл сүйлөшүп жүрүп, анан үйлөнүп, 3 балабыз бар, Кудайга шүгүр. 2 кыз, 1 уулубуз бар. Үйдөгүлөр тиги менин жолдошумун орус улутундагы дегенде чочуп кетишкен жокпу? Ата-энем биринчи айтты, мен бекер кылып атасың ушуну деп. Башында эле ошо таластыкка эле деп неме болчу. Анан эми бул эми буйрук. Ал жакта мен нике бир деген 2001 жылы ал жакта кыргыз жок эле. Кыргыз болсо, бир кыргыз болсо аны да алып кетишти. Ооба, ошо бир кыргыз болуп, бирок мындай ата-энем сүйлөшүп, тааныгандан кийин аябай жакшы көрүшүп, жакшы адам экен, акылдуу адам экен. Анан сага болгон мамилеси, сени ушунчалык жакшы карап, Борис Боликов деген. Борис Боликов, ал өзү Москвада физтех, ядерная физика, прикладная математика деп бүтүргөн. Ошол жактан кетип, менен 1 жылдан мурун Америкага келип, ошол жакта инженер болуп иштеп аткан да. Тиги москвалыктар ушундай кыргыз кызы экен деген, алар кандай ойдо болду экен? Кандай, анын атасы ошо кичинекей жашынан баштап эле кулагына куй берчү экен, же Кыргызстан ал, же Казактан ал депчи. Атасы өзү дагы физик, анан врач болгон экен. Эмне дегенде ошо кыргыздын кыздары, же казактын кыздары тың, анан балдарың акылдуу болот дептир да. Сенин балдарың акылдуу болот. Европалык аял алам деп ойлонбогум, такыр ойлобогум деп, баласына ошентип. Баары бир ошо мейли кичинекей бала мындай кулагына илбесе деле баары калат экен. Анан ошо жалгыз эле мен кыргыз, ошондо кыргыз дегенде эле билбейм, мындай башкача мамиле жасадым. Атасын айтканда, демек анда жакшы эле кабыл алышыптыр да. Жакшы кабыл алышты. Ошо кайнатам барабатылык келип, ошо биз 3 балалуу болгондо келип, аябай ыраазычылыгын билдирип, разымын деп, бизге разымын. Анан мен мындай үйдө жүрүп, мындай иштерди кылып жүргөндө дагы жолдошум айтып аткан насааты дагы, аялың айтканын кыл, мектепте иштеп атат, эмне деген ошону жаса, мына 3 бала сага төлөп берди, ушундай сонун балдар, сүрөт мага болсо сүрөткө тарт, видеого тарт балдарды, биз балдарды неме математика алып барабыз, тиги буга алып барабыз, спортко алып барабыз, ошолорду видеого тарт, башкаларга үлгү болсун, ушундай үлгү деп эле. Анан жолдошум айтып аткан сөздөрү ошо кулагыма илинип калды. Мен иштеп, мектепте иштечүмүн. Эмне иштетип атасың?
иштегиси келсе иштетпе, бүт каалаганын алып бер, бүт неме жакшылап кара, теги бу деп, ал болсо мен иштеткен жокмун, өзү иштегиси келип атат деп. Үйдө отура албайм атат деп. Иште деп деле ыйнаган жокмун деп. Бирок ошентип айтып атат да, эми мындай неме деп сизге ушунчалык ыраазымын деп эле балдарды ушинтип тарбиялап неме кылганыбызга деп ушинтип ыраазы болуп кеткен. Флоридада, Америкада мектепте иштедиң да, физика, химия, биологиядан сабак берип, ошентип иштеп жүрдүң. Бир топ эмгегиңди сиңирдиң, аякта дагычы. Эми аяктын билим берүү системасы такыр башка. Анан учурда болсо Кембридж мектебинде иштеп атасың да. Эми ал ага бир топ жүйөлүү себептер менен барып келип атасың. Биринчиден ошол келип калган себебиңди айтсаң, бияка. Бирок убактылуу келдиң да. Убактылуу келдим. Эмне дегенде тиги дүйнөлүк эпос фестиваль болуп калды. Биринчи Ошто болду. Ошого 7-чи фестиваль болгондо. Ошого катышкыла Манасты которупсуз деп өздөрү чакырып калышты уюштуруучулар. Анан ошол Ошко келгенде бүт дүйнө жүзүнөн ошо эпос таануучулар, адабиятчылар келип өзүнүн докладдарын айтышты да. Анан ошондо биздин улуттук академиядан мага келишип, сиз өзүңүз химик экенсиз, бирок ушундай чоң ишти жасапсыз, бул деген абдан чоң иш. Мына көрүп атасыз, бардыгы мындай даражасы тийиштүүлөр келип атат. Сиз деле ушу кандидат наук, доктор наук болбойсузбу, бизге окуңуз, бизде ошо мындай анализ жасаңыз, диссертация жазыңыз деп калды да. Мен да ойлоп койдум, чындап эле окушум керек деп. Анан соңку жылы тапшырдым. Ошо биздин академияга тапшырып, ошо Манас кыргыз элинде азыр ошо тарыхый изилдөө, этнография боюнча изилдөө жазып атам. Манастын канекей үйлөнүшүндө кандай салттар дагы деле биз ушул күндө дагы сакталып калды. Манас эпосунда ошол кандай салттар көрсөтүлгөн да, мына үйлөнүү үлпөт тоюнда, куда кошуудачы, ошолорду изилдеп аттым. Буюрса ушул жылы уже мына 3 жыл болуп калды. Буюрса ошону жазып атам. Ошондо жетекчиңиз ким болуп атат? Жетекчим Момбекова Жыргал Канаевна деген биздин эмгек сиңирген профессор. Ал эжебиз тарыхчы. Ал эжебиздин дагы мынакей китебин кыргыз тилинде, ошону англис тилине котордум. Кыргыздын жана Кыргызстандын тарыхы, мына байыркы замандан баштап ушул заманга чейин Кыргыздын жана кыргыздардын тарыхы деген китепти. Бул китеп ошо бүт биздин жогорку окуу жайларда окутулат. Кыргызча, орусчасы бар. Мына эми англисчеси которулду. Ошо менен которуп, ушул котормо боюнча иштеп атып, ошол эжеге мен азыр жетекчи, академиялык жетекчим болуп калды. Анан тарых жөнүндө бүт ошо эже бардыгын билет да, кыргыздын тарыхы. Ошонун тема кандай болуп атат? Ошо Манас эпосундагы үйлөнүү үлпөт тоюнун этнографиялык символдары. Жакшы. Ошондо түздөн түз Манаска тиешелүү экен да, Манас эпосуна тиешелүү. Эми бул Манаска делечи, акылат. Бул да кириш бул оңой эмес. Бул эмне аян аркылуу ошондо болдубу же түш көрүп ушундай ушул Манас дүйнөсүнө келдиңби? Манас дүйнөсүнө ошо кичинекей менен эле кирген экем да, ошо көрсө мен аны билбей эле жүрүптүрмүн. Ошо кичинекейимде эле, мисалы 7-6 жашымда эле ошо апам бизге ошо Манасты окуп берчү да. Өзгөчө ошо кыш айларында сууктап. Апаңыздын аты жөнүндө айта кетиңиз. Апамдын аты Мусраимова Зура. 40 жылдан ашуун мугалим болуп иштеп келген. Өзү да адабиятчы. Орус орус адабияты боюнча, бирок кыргыз тилинде дагы 91-жылы биз эгемендүүлүк болдук го, ошондо кыргыз тилине биз өткөндө апам өзү кыргыз тилинде
ыр жазат да, анча ыр жазат. Орус тили мугалим болгону менен анан ошондо кыргыз тилине көп сабак берди. Кыргыз тилинен да сабак берип, а бирок ошо кыргыз адабиятындагы мендей болуп апам дагы биринчи орус мектепте окуп, анан кийин 10-классты кыргыз мектептен бүткөн да. Анан ошон үчүн да эки тилдүү болуп, эмсе апам да таластын кызы. Демек ата-эненин таасири өзгөчө болгон экен да, ошол манас делүүсүнө аралашканына баары эле. Ооба. Эмне дегенде, ошондой эле мындай тактап берчи да. Бул сөз эмне дегенде тактап берчи апам. Ошондо анан кийин түшүңүзгө кирди. Түшүмө которуп атканда кирди. Түшүмө которуп атканда кирди. Неге которгонун себеби мен ойлочумун да, мындай бул деген чындап эле коркчум. Биринчи которуп атканда ушул которуп мындай маанисин өзүмдүн балдарыма эле мындай жалпы элге эмес, дүйнө жүзүнө эмес, балдарыма которуп берейин. Анан кийин мындай жакын дос эми кичине болсо дагы билсин депчи. Анан кийин Америкада жүргөндө ошо өзүм балалуу болгондо ошондой келди да. Мейли мен ошо студент болгондо деле башка ошо адабиятчылар менен сүйлөшкөндө, ушулар манасты окуса кандай сонун болмок деген ой дайыма эле бар эле да, бирок балалуу болгондо өзгөчө экен да. Анан мен ушунчалык Кыргызстанды сагынып, мекенди сагынып жүргөндө анан мен балдарым дагы ошо эң биринчи манасты билсе экен депчи. Мен мына балалуу болдум, ошо манасты айтып бере берейин деп. Ошодон башталганда анан биринчи жөн эле кызыма кичинекей болгондо кара сөз менен айтып берчүм. Кара сөз менен анан кийин ыр болгондо кандай сонун болмок деп. Дегенде ошо балалуу болгондо алар ырды, аларга ырдап берсең же эмне болуп берсең тез жаттайт, кабыл алат экен да. Сурап да калат. Анан ырдап да жүрө берет. Ыр болгондо кандай сонун болмок деп. Анан ошондо апам келгенде ошондо Марбажиевдин китебин алып кетти да. Орусча китеби. Орус тилинде. Бирок ошондо эсимде биз ошону кыргыз тилиндегисин университетте Славянскийде окуганбыз. Кыргыз философия сабагында, анан кыргыз тилинде дагы ошо Марбажиевдин хрестоматиялык манас сетек 3 илтигин бүт окуганбыз. Анан кийин ошондо немен КырСУнун электрондук библиотекасына кирип, китепканасына кирип, ошо кыргыз тилиндеги версиясын тауып карасам, апам алып келген орус тилиндеги вариант менен салыштырып көрсөм, дал келишет да. Өзү жазган. Аны да өзү кыскарткан да. Эми ошол которуп атканда Марбажиев билдиби? Ооба. Агай менен уруксат берди, таң калса керек. Ооба. Анан биринчи ошо ал убакта келе эле келем, телефонду таап алып, анан агай ушундай которуп бүткөндө, анан дагы тиги америкалык редактор уже бардык ишти бүтүргөндөн кийин ага неме телефон менен сүйлөшүп баштадым. Анан агай биринчи абдан таң калып туруп, анан мен жөнүндө абдан көп сурап, күйөөм жөнүндө деп, анан мейли ошо немеңди салчы, даяр манускриптти салгын дагы. Мен мамлекеттик комиссияга берип, лингвисттерди чогултуп, ал убакта ошо 10 лингвист чогулуп, бардык ошо англис тилди билгендер алардын комиссиясынан өттү да. Анан ошондо агай абдан сүйүнүп, качан келесиң деп да. Анан келип агай менен ошо жолугуп калдык да. Жолугуп сүйлөшүп калдыңар. Бирок бул китептин бет ачары өтпөй калды. Ага келбей калды, өтүп кетти агай. Ошо ковид убагында өтүп кетти. Тилекке каршы анан эмне дегенде ошо биринчи манас биринчи китебин эле которгом да ал убактачы. Бирок ошо агай ошого эми семетей менен сейтекти да которуп кал деп батасын берген да агайчы. Анан ошо которуп бүткөндө уже агай эме болуп калды да. Эң башкысы билиптир, ал агай билиптир, батасын берген экен сага. Анан эми бул китептен ошо бет ачары болгондо Маданият министри Азамат Капарович Жамалов болчу. Ошондо эң жогорку деңгээлде бул китептин бет ачары болуп, агайдын Шайгүл Алсаидова өзү келип катышып, жубайы
келип катышып ошол жерден ал жерден дагы батасын берип ошондой болгон эле. Ошондон бери бул китептин атагы алыска кетип дегендей даңкы далайга жетип, анан жанакы Амазондо дагы бар бул китеп. Ким кааласа дүйнө жүзүндөгү элдер ошол Семетей Сейтек боюнча ким ба түшүнүк алабыз десе, мына ушул китеп Амазондо дагы жүктөлгөн, окуп да жатышат менин билишим боюнча, маалыматым боюнча. Анан мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларда сөзсүз түрдө ушул китеп берилип жүрөт. Туура айттымбы? Туура айттыңыз, туура. Демек, сиздин жанакы Манас боюнча иликтеп, изилдеп, аны жиликтеп атканга биринчиден ушул китеп, Марбажиевдин батасы алганыңыз, анан бул китептин бет ачары, ошону менен бияктагылар ушуну бизге дүйнөгө таанытып бер деп, анан биякта Кыргызстанга келип калганыңыздын эң башкы себеби ушул болгон экен. Мен ушундай деп түшүнүп атам да. Ушул болду. Ошо диссертация чакырып калышып, анан кийин чакыргандан кийин кой деп тапшырып, анан ошо диссертацияны быйыл буюрса жактап, бүтүрүп, аны жазып атканда дагы эме болбайын деп, жөн жүрбөйүн деп мектепте да иштеп атам. Ал боюнча анан кийин сүйлөшөлү. Анан кийин мына моундай бир китебиңиз чыкты. Биздин окурмандар үчүн дагы бир ушул боюнча дагы айтып кетсеңиз. Бул мындан кийин чыкты да. Бул мындан кийин, мындан кийин бул Бексултан Жакиевдин балдар үчүн жазылган кыскартылган версиясы. Көбүнчө сүрөттөрү көп. Сүрөтчүсү ичинде Замир Илиповдун сүрөттөрү. Анан бул деген Замир Илиповдун сырткы сүрөттөрү, анан ичинде дагы башка сүрөтчүнүн тартылган, атайын өзүм буйртма берип. Бул Манас академиясы чыгарган окшойт, Буну Манас академиясы чыгарган, анан кийин дагы бул пресс биринчи чыгарган. Бунун бет ачары Берлинде өткөн биринчиде. Бер айында 22-нчи жыл болду. 22-нчи жыл өткөн. Ошо Бексултан Жакиев балдар үчүн жазылган кара сөз менен. Оңой болуш үчүн сүрөттөрү бардыгы. Бул эми ошол англис тилдүүлөр дагы окушту да. Бул дагы Амазондобу? Бул дагы Амазондо литература. Эмне деген пикирлерди айтып атышат? Балдар үчүн жакшы экен, оңой экен, сүрөттөр болгон жакшы экен деп, мындай кичинекей өспүрүм балдарга болгон жакшы китеп экен дешти. Ошо Бексултан Жакиевдин дагы. Бирок ал киши билбей калды да, Ал киши билбей калды. Анан кийин мына моундай бир үй бүлө жана аны күтүү чеберчилиги. Искендер Акматов дейт. Бул которгон тасыппы же? Бул ошо мен мектептен бирге иштеген мугалим мага берип калды бул китепти. Бул китеп жазган ошо Искендер Акматов. Ал ошол эженин кызынын мугалими экен. Ушундай китеп чыгарып калды деп, анан мен ойлоп аткам, ушундай китеп англис тилде сонун болмок депчи. Анан ошо буну карап чыгып, мындай өзүм болгон пикирлеримди айтып, анан сүрөттөрү болгон жакшы экен. Анан мисалы чет өлкөлүктөр дайым ушуларды сурайт да, силердин каада салтыңар, анан кийин мисалы кыргыздар үчүн деле ичинде карасак, мынакей кандай жилик бериш керек. Азыркы жаштар, мисалы, чын айтсам, мен деле билбейм да. Мен деле билбейм. Мына кыргыз элинин улуттук тамагы дейт. Беш бармак жанат анын тартуунун маданияты, мынакей кимге кандай жилик бериш керек. Эми кыргыздар үчүн бул өтө маанилүү. Азыркы жаштар, мисалы, мен деле жаш эмесмин, бирок мисалы кызга төш берет дегенден башканы мен билбейм деле кимге. Анан эң сыйлуу адамга баш берет депчи. Ошонун баардыгын сүрөттөр менен кылган экен. Анан мен ойлойм, ушуну англис тилинде анан кийин мындай толуктап. Учурда ошол китептин үстүндө иштеп аткан турбайсызбы? Ошо оюм бар да. Ара-чолодо которуп туруп, ошондо Амазонго салып салайын деген оюңуз бар экен. Жок, бирге иштеген ошо мугалимдер сурайт да. Жакшы экен. Сонун болмок депчи. Бул жанакы уңгу жолду жайылтуунун бир жолу да. Аябай уңгу жол деп аябай неметип атпайбызбы? Азыркыча мына беш бармак деп чын эле ушуну которуп койсоңуз болчу да экен. Бул кыргыз тилинде көбүрөөк чыгып, кыргыз окурмандарга да жетсе болчу да экен. Азыркы жаштарга анан кийин
Быйыл ошо былтыр Элмирбек Иманалиевдин Аманат аттуу ыр жыйнагын которуп бүттүм. Ал китеп дагы азыр Amazon'до. Буюрса бет ачары буюрса болот. Кудай буюрса болот. Бүт Толугу менен эле которуп бүттү. Өртүрүндө Жакшы информ жаңылыгыңыз бар экен. Андан кийинки которгон китебиңиз мына бул. Бул Сайра Батыркулова жазган Каректе калган издер. Бул биздин Шаркан Кенжеболова Баатыр эне биринчи мугалим десек да болот. Биринчи англис тилин бүтүрүүчүлөрдүн бири. Ошо өмүр баяны ошо кичинекей кыз болгон кезден баштап кандай кыйынчылыктарды башынан өткөргөн, ошол кыйынчылыктарды жеңип эч мындай орус тилин билбей интернетте окуп Сочиге барып келген эң кыйын кыздардын, кыргыздын кыздарын бири болгон да ошол убакта. Ошол бул китеп дагы англис тилине которулуп Amazon'да турат. Окурмандар окуп атышат. Бул киши Акылай деген ушундай кыз бар экен деп менин байкем англис тилинде манас айтылган деген бир долбоордо иштеп чыгып, аны жаса деген деле киши жок. Өзү эле баягы манасты жайылтыш керек дегенде, ошентип байга чейин тааныш болгон экенсиздер, сиздер. Бул киши менин апам болот. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, алгачкы университеттин англис тили факультетин бүтүргөн. Элет мектептеринде ушул англис тилин окутуунун методикасын деп анан сен жөнүндө Акылай мына апам жөнүндө апам аркылуу уккам. Ушундай бир Америкада Акылай деген кыйын кыз бар экен. Марбажиевдин вариантын ошол англис тилине которуптур деп анан тиги баласына айтып атат. Ошол кызды бияка чакырбайсыңарбы? Келип мени менен жолугуп кетсинчи. О балдарга да ошо жайылтуу керек деп атат. Чогуу бир жана мен англис тилинде манас айтылган деген ушуну көрбөйлүбү депчи, анан ошентип анан кийин сиз менен анан таанышып ошентип отурбайбызбы? Анан мына Сайранын китебин дагы ушинтип жакшынакай кылып Amazon'га жүктөп койгонсуз. Бул китепти дагы ошол бүт дүйнө эли окуп атат. Анан ушул мынакей бул манасты иликтейт элем деп бияка келдиңиз, келгенден кийин жөн жүрбөй жанагындай мектепте дагы иштеп сабак берип аткан экенсиз. Анан эгерде бул иштериңиз бүтүп калса кайра кетип каласызбы Америкага? Балдарымды бул жака алып келгем, ушул мектепке. Бул мектеп англис тилдүү болгондуктанчы. Кайсы мектеп? Ошо Кембридж, Масариева 26-да Кембридж мектеби, UWIS деген United World International School. Анан ал жерде балдарым жарым жыл окуп, бирок көнө алышкан жок. Менин уулум ошо математикадан өзү озуп кеткен. Ал жакта да тияктагы программа боюнча, ал программа боюнча ал ошо олимпиадаларга катышып, бүт Американын берде биз республиканский олимпиада дейбиз го, ал РТ Всеамериканская олимпиада. Математикадан катышып, атасы дагы өзү математик болгондуктан үйдө кечкеле экөө окушуп берет. Өзү да кызыгат да ошогочу. Анан бул жакта келгенде аны өзү 7-класс болсо 9-класска математика англискийден отургузуп, ал жакта дагы биздин ошо зав кафедра математика айтты, ал ему там делать нечего. 11-класска отурат деп, математикадан, физикадан 11-класстар менен отурду, кичинекей балачы. Анан бирок мындай андан да озуп кетти. Мындай эме болгон жок. Мен ойлодум эле келсе ошо Кыргызстан үчүн олимпиадага катышса кандай сонун болмок депчи. Бирок ошону мындай колдой алган жокпузбу мектепте. Же мен өзүм дагы бул менин өзүм мындай мектепке берилип кетип, балама мүмкүн көп көңүл бурбай мындай неме болбой калдымбы, ким билет. Бирок ошо көнө алган жок. Мен Америкага барып эле окусам кайякта болушат, кайра алып барып бердим атасына. Кызым дагы эми кыйын экен. Мен ойлодум элем, кыялымда булар неме жалаң гана англисче сүйлөбөй, кыргызча да сүйлөсө сонун болмок депчи. Анан кийин бирок баары бир ошондой үмүт бар. Энесинин мекени деп мындай кыргыз тилине, кыргыз адабиятына ошо бардык ошо жашаган бүт нерселер ошол билишет, сезишет, билет. Кыргызстанды жакшы көрүшөт.
бирок ошол жакта төрөлүп калгандан кийин бул жака көнүш кыйын экен, адаптация кыйын экен. Бирок ошо мен оюмда алар бул жака эле келип жашаса жакшы болмок депчи. Мисалы мен диссертацияны бүтүп иштер бүткөндө деле мен ата-энем бул жерде, бир туугандарым бул жерде. Ошон үчүн мага Кыргызстан азыр бардык жерден ооба эң эле артык Кыргызстан эле болуп атат. Кыргыздарга дагы ошол сизге окшогон кыздар керек. Себеби деген азыр дүйнө такыр башка улутта өнүгүп баратпайбы? Анан ошон үчүн биздин дагы балдар ошондой билимдүү болуп, тең ата болуп, дүйнө эли менен сүйлөшкөнгөчү ошондой керек да. Анан эми мындай деңгээли кандай болуп атат? Биздин балдардын деңгээли кандай экен? Эми баары эле мисалы үчүн Кембриджде окуган жок да. Шарты барлар окуп атат, шарты жоктор бара албай, кире албай атат дегендейчи. Ошону балким мындай баарын эле бирдей шарт түзүп, ошол Кембридж сыяктуу болгон мектептер болсо, жалпы мектептин баары ошондой болсо болот беле деген да бир ой келет да. Ооба. Анан эми биздин агартуу министрлигибиз былтыр ошо Кембридж системасына өттү. Көп кыйынчылыктар болду. Китептер жетишпестиги. Ал китептерди Сингапурдан алышты дагы, аны ошо кыргызчага которушту. Кыргыз тили, орус тилине биздин мамлекеттик мектептергечи. Анан которгондо ошо корректор катары чакырышты, бирок ошо корректор болгондо мен биринчи которулган экен. Которулганда аны жанагы жасалма интеллект менен эле которушкан экен. Аны корректор болуп иштегенде кайра өзүң башың айланып кетет экен. Мен ойлоп элем мейли корректор болуп иштеп берейин. Бирок ошо корректор болгондо мисалы чатырашма котормону англис тилинде окуп атсам түшүнүктүү магачы. Анан кыргыз тилинде, орус тилинде дагы деле мындай болот которгончу. Жасалма интеллектти биз азырынча кыргыз тилине көп үйрөткөн жокпуз да. Кыргыз тилде анча жакшы өздөштүргөн эмес экен жасалма интеллект. Эми гана неме болуп атат, бирок ошондо которгондо такыр чапырашты болуп калып, өзүм башым көп каталар болуп, аны кайрадан которуш керек болуп атты да. Сен бирөө жасаган тим эле миллион деген ошибкаларды анан көрө кайрадан которгону жакшы деп кайрадан жазып, ооба, мен мындай жумушка иштей албайм деп өзүм башым катып, кой анан көрөк өзүм ишимди эле кылайын дедим да. Ошон үчүн мен билем биз чоң кыйынчылыктарды көрүп турабыз азыр биздин билим берүү тармакта, мына мисалы ушу мектептечи. Анан чындап эле бизде азыр эми мурункуга караганда көп балдар англисче билип калды. Англисче сүйлөй алышат. Балдарыбыз жөндөмдүү, жакшы окушат. Бирок ошо мектепте болгон, мына мисалы мамлекеттик мектепте баары эле сиз айткандай баары эле немеде Кембриджде окуп албайт да. Кембриджде окуп албайт. Ал деген менчик абдан кымбат мектеп. Анан мамлекеттик мектептерде болсо 45-50дөн мындай кичинекей балдарда аны деген кантип окуп бир класста 50 бала деген бул кандай ошо? 50, кээ бир мектептерде 60ка да чыгып кетет. Ошо биринчи класстагы балдарды кантип бир мугалим 60 мейли 50 деп коелу, 50 баланы кантип эптейт. Аны мындай фамилиясын эле алганга ким жок ким бар билгенге эле 15 мүнөттөн кетип калат. Ошо анан кийин окутасың. 3-4 баланы сурайсың. 3-4 баланы сурайсың, анан кийин анан кийин аларды кантип сен текшересиң деңгээлинчи. Кантип аларга мындай жообун бересиң, мыналарды кылгын, тигини кылгын деп. Ар бир балага индивидуальный мындай мамиле керек. Бир бала бирөөдөн башкача болот. Ошого мисалы Америкада иштеп келгенде индивидуальный мамиле керек да. Сен деген ушундай деп анан ошого бала. Чата сиз Америкада иштеп атканда бир класста канча окуучу окушу эле? 25ден ашык эмес эле. Мамлекеттик мектепте дагы, тиги менчик мектепте иштегенде абдан мындай кыйын сабак, кыйын класстарда болсо 14 ашып кетсе 15 да. Адан көп болбойт эле. Көп болсо ушу 25ден ашык жок да. Демек анда кандай сунуш айткыңыз келет? Мектептерди салыш керекпи же кандай? Ошо мектептерди салыш керек. Анан кийин мугалимдердин айлыктарын көбөйтүш керек. Ошондо эми мына
сиз республикадагы мындай бирден бир мектеп эл аралык деңгээлде балдарды окутуп атасыз да. Ошондо эми деңгээлин да билип атасыз да, канчалык деңгээлде мындай 1-2-3 кадамды таштай алабы же болбосо андан ары тиги планетаны аралап кетеби дегендейчи. Ошондо сиз кандай баа бересиз? Ошол биздин балдар менен, ошо сиз окутуп аткан Кембридждеги балдар менен биз алыска бара алабызбы? Алыска бара алабыз. Былтыр менин бир акылдуу кызым Айбике деген, Базарбаева Айбике, ошол эл аралык дүйнө жүзүндөгү олимпиададан биологиядан 3-чү месте алып келди. Ал деген дүйнө жүзү боюнча азыр Нидерландыда окуп атат. Химия боюнча. Жакшы. Биздин кыздарыбыз дагы кыйын, балдарыбыз да кыйын. Эгер эмне дегенде, эмнеге ошону карап көрсөм, ошол бир жыл окуттум, ошол 12-класстын балдарда, эми уже чоңоюп калган кыз балдар. Жалгыз гана ошо Айбикенин атасы мен сабагыма катышты. Келип өзү учурашып, ошо 1-сентябрда эле Акыл эжеси келгенибизге ушундай сонун болду. Биз ушу химия, биология сабактарына аябай кызыгабыз. Мен кызымды дайыма ушинтип түрткүлөп турам деп. Атасы ушундай бир сонун киши да, анан ошол атасы ошондой болгон үчүн ушундай кыз чыгып атат да. Сабагыма мен айтам, сабагыма ким катышса да, кайсы ата-эне катышса, ачык келгиле. Ошо келгиле дегенде ошо бир эле ата келип, катышып, лабораторияга катышып, кызым эмне кылып атат, башка балдарым эмне кылып атат, ошо мындай кызыгуу да, кызыгуу. Ата-эне канчалык кызыгып, баласын эме болсо, мынакей ошо дүйнөлүк олимпиадада кызы 3-чү месте алып атат. Жакшы экен, үмүттөндүрүп койдуңуз. Анан кийин мен сурайын дегеним бул болуп атат. Эми борки Манас дүйнөсү да оңой эмес. Жанагы тип илимий иштерди жасап атасың, анан иштеген мектебиң дагы тияк болуп атат. Анан убакыт кандай болуп калып атат ошо убакыт эме дайыма эле убакыт тар, бирок бүт нерсеге жетишкенге аракет кылыш керек. Акылай, сизге чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Мына менин жонун билдик, ата-энеңиз жөнүндө дагы ушул ата-эненин талим-тарбиясы менен жанагы Манас дүйнөсүнө аралашканыңызды айтып атасыз. Ошол тиги тетиреки океандын ар жагында жүрсөңүз дагы ушул кыргыз элин унутпай, ушул билимдүү жаштар чыкса болот эле деп бияка келип жалаң эле илимдин артына кирип кетпей, жанагы тип Кембриджге да барып балдарга жакшынакай сабак да берип аткан экенсиз. Ишиңизге ийгилик каалайм. Кыргыздын негизи кыйын кыздары бир 100 кыз болсо, ошол 100 кыздын арасында сиз барсыз деп билем. Акылай. Кудай буйруса, мынакей кандидаттык диссертацияңызды дагы жактасаңыз, дагы ошондо да бир кенен сүйлөшөбүз деген ой бар. Келип маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Силерге да чоң рахмат. Ал эми мен болсо азыр убак саатыбыз келип калды. Мен көрүүчүлөр менен коштошоюн. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар. Эң ийраалды менин каналыма катталып, мындай кызыктуу биздин кыйырда жүргөн кыздарыбыз, балдарыбыз буйруса ошол менин студиямдын мейманы болуп кетип турат. Ошон үчүн ушул чыгарылыштарды өткөрүбөй менин каналым менен, Элмира эл менен деген аталыштагы каналым менен бирге кала бериңиздер. Саламатта болуңуздар.